Haj menen umranın ayırması emnede deydi. Ökötün ibadat. Atimmul hajj wal umrata lillah. Hajda dagın, umranın dağı Allah üçün atkarış gerek. Ökötün ibadat. Biroq ökönün ayırması var. Bu жақсы суроо болуп тур. Haj bul farz. Haj bul farz. Милдеттүү. Шарты табылып, hajga барбаган болсо өмүр бою күнөөкөр болот. Алланын астында жооп берет. Экинчи haj bir жылда 5 күндө эле болот. Башка күндө болбойт. Зилхиджа айынын 8-ден 13-гө чейин эле. 8-ден 13-күнгө чейин 5 күн бар. Ушул эле жыл вакытта гана haj болот. Калган учурда haj болбойт. Азыр бирөө барып Маккага барып haj кыламыз, haj болбойт. Түшүнүңөрбү? Ал Зилхиджа айында гана 5 күндө яму тарвиядан башталат, яму нафарга чейин. Ошого чейин 5 күн ичинде гана haj болот. Калган учурда болбойт. Бул ушундай ибадат. Бул фарз дагы күнү дагы белгиленген. Ошол гана күндө боло турган фарз. Аткарбаган адам шарты болуп туруп, манистата илейхи сабила болуп туруп барбаса өтө чоң күнөөкөр. Bir farzын аткарбаган чоң күнөөкөр. Түшүнүңөрбү? Хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким хажга шарты болуп барбаса, кааласа яхуди болуп, кааласа христиан болуп өлсүн деген. Бул жаман нерсе. Уламалар айтат, haj кылуу менен адамдын жүрөгүнө мохор басылат дейт. Эми иманы камыл болду дейт. 5-чи фарз аткардың, эми муслим деген мохор басылат дейт. Ошон үчүн фарз буламал haj бул фарз туугандар. Аны аткарышлык шарты байлык адам жеткен адамдарга фарз милдеттүү. Экинчиси умра. Умра, haj менен умраны айырмасы деп атат. Умра бул сүннөт амал. Сүннөт муаккада биздин мазхабта, башка мазхабтарда важип. Аларда важип. Hanafilerde sünnet deydiler, sünnet muakkada. Bu yıl boyu bola berет. Yıl boyu bola berет. Azırgı üç aytkan uçurda gana hajdın uçuru bolot, kalgan uçur yıl boyu bola beretken amal. Biroq bunu birөө kılbasa günökör bolboyt. Umraga barbasa günökör bolboyt. Hajga barbasa günökör bolat. Biroq daha bir nersени түшүнүп алыш керек. Суроодун максаты ошол окшойт. Ал кээ бир адамдар бүгүн умрага барып келип эле мен haj болдум деп ойлойт. Hajga ниет да кылбайт, барам деп ойлобойт. Men hajды көрүп келдим, Меккени көрүп келдим, Мадинаны көрүп келдим. Жок. Ал милдетиң эге фарз болуп туруп барбаганбызы күнөөкөрсүн. Haj өзүнчө амал, умра өзүнчө амал. Bir адам умрага эле бара берсе, 10 жолу, 100 жолу умрага барсын, haj аткарган жок күнөөкөр ал. Шарты болгон болсо. Ошол үчүн фарз башка, сүннөт башка туугандар. Түшүнүктүүбү? Азыр эле айттык намазда, ошол сыяктуу нерсе. Ошол үчүн бул жакшы амал, ибадат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям табиу байнал haj вал умра деген, умраны кайра кыгыла, кафарат болот деген. Бул хак. Бирок умра кылып эле жүрө берип, сүннөткө баягы haj кылбай койсо, шарты болуп туруп